масалық малымат қаражаттарға, мемлекеттік масалық малымат қаражаттарға 9 миллион доллар кететкен бюджеттен. Бұл жерде гезит, сайттар, НТРК Мир, жана башка ушундай 9 миллион доллар кететкен. Ушунча бизге керекпи масалық малымат каражаттарды? Же бириктирип, же кер сатып, кер тышкы башкарууга берип, ошол эле керек болсо ОТРКны даже тышкы башкарууга берсе болот да. А эмнеге болбойт? Мына 400 миллион сом бюджеттен кететкен. Бир эле каналга 400 миллион сом. Бирөөгө мына 200 миллион сомду сунуштасаңыз, тышкы башкаруу боюнча алат. Мейли мамлекеттик контент болсун. Реклама бар, рекламадан табатат, башка жерден табатат. Мына бирок желекке каршы эмнеге биз ушундай 400 миллион сомду төлөп, таптакыр бир мындай жыйынтыкты көрбөй жатабыз да. Давайте сатайлы массалык маалымат каражаттарды. Оюңуз кандай ошол боюнча? Урматтуу Дасан Далабаевич, өзүңүз билгендей, бул ока чейин дагы мурдагы чакырылышта дагы биз бул теманы козгоп талкуулаганбыз. Азыр мамлекеттин колунда турган кээ бир телеканалдарды ошол учурда дагы биз өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Сатканга мүмкүнчүлүк бар. Алар сатылыш керек. Мисалы 5 канал, пирамидага окшогон каналдар жеке тарапка өткөнгө биз каршылыгыбыз жок. Бирок мамлекеттин да функциясын аткарган өзүңүздөр билгендей, ар бир мамлекетте бирден канал болуш керек. Бул жерде социалдык чоң функция бар. Маданият функциясы, спорт функциясы жана башкалар. Ошолордун баардыгын көрсөтүп туруш керекпиз. Ошондуктан КТРК менен ЛТР мамлекеттин колунда калганы туура деп эсептейбиз. Жо, мейли, анда чоң медиа холдинг түзбөйлү. Ошол жерге интернет сайттарды кошуп, бүт бар жети областтык каналдарды кошуп, бир чоң медиа холдинг болсунчу. Азыр ошондой идеяны, долбоорду талкуулоо жүрүп атат. Мамлекеттик колунда турган гезит, журнал, ТВлардын баардыгын бириктирип, бир холдинг аркылуу башкаруу боюнча. Бирок аягына чейин чыга элекпиз. Чыкканда мен ойлойм ошол долбоор менен келебиз. Ата бизде директорлор көп болуп калды да. Бир эле бюджеттен алышат да, туурабы? Ооба. Ошол бүт баарын бириктирип, анан бир директорду койсо болот да.